Тамақ аштан улангандардын абалы оор деп бааланууда. 3 күн мурда 14 адам тойдон тамакка ууланып ооруканага түшкөн болчу. Кыргыз-Өзбек чек арасында акча алмаштыруу жайы ачылат. Алдыда ушул жана башка маалыматтар менен түз эфирде кабарлар. Студияда Дөрөтбек Кочкорбаев. Саламатсыздарбы? Кара сууда тамак ашка уулангандардын 8-нин абалы оор деп бааланууда. Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришкендей, жалпысынан 12 февралдан тарта уулануу белгилери менен 17 адам келип түштү. Аларга ботулизм диагнозу коюлду. Бейтаптар тиешелүү дарылануудан өтүп жатат. Аныкталгандай, алардын бардыгы тойго барып, үй шарттарында жасалган компот ичип, плов жешкен. Андан соң базардан сатылып алынган манты дагы желген. Учурда кайсы азыктан реакция жүргөнү такталып жатат. Кыргыз-Өзбек чек арасында акча алмаштыруу жайлары ачылат. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн улуттук банкынан маалымдашты. Каржы мекемеден билдиришкендей, мындай кадам чек ара аймагындагы абалды жакшыртууга өбөлгө түзөт. Учурда чектеш аймактардын тургундары валюта алмаштыруу жайлары жок болгондуктан мыйзамсыз иштеген жарандардан акчасын алмаштырууга аргасыз. Кыргызстанда коррупция мамлекеттин мүлкүн уурдоо жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалангандардын реестри түзүлөт. Бул тууралуу Коопсуздук кеңешинин катчысынын биринчи орун басары Дамир Сагынбаев билдирди. Тагыраагы соттолгон жана соттун өкүмү чыккан кишилер мындан ары мамлекеттик кызматтарга кайра орношуп албашы үчүн же кайсы бир кызматка кирип албашы үчүн ушундай ыкма керек дешет. Анын негизинде коррупция жана мамлекеттик мүлктү уурдоо фактылары боюнча негизсиз токтотулган жана кыскартылган кылмыш иштери жаңыртылат жана иликтөө иштери улантылат. Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Дастан Догоев өз каалоосу менен отставкага кетти. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Сапар Исаков кол койду. Мындай чечимге Догоев жеке шарттарына байланыштуу келгенин билдирди. 30 жаштагы Дастан Догоев өткөн жылдын жай айында мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилигине алган. Буга чейин ал ведомство төрагасынын орун басары болчу. Эми Догоевдин ордуна мамлекеттик сатып алуулар департаментинин директору Алина Шайыкова дайындалды. Тез жардам кызматына акы төлөө сунушталууда. Анткени унаалардын көпчүлүгү жарактан чыгып, чакыртылган даректерге убагында жетпей жатышат. Мындай демилгени милдеттүү камсыздандыруу фонду көтөрүп, бул кызматтын автопаркы эскиргендигин жөө келтирген. Эгер сунуш иш жүзүнө ашса, жарандар медициналык тейлөөгө эмес, унаалар үчүн акча төлөөгө милдеттүү болушат. Жаңы эреже баш мыйзамга каршы келбейби? Кийинки материалда. Тез жардам кызматына акы төлөө сунушу коомчулуктун наразычылыгына кабылды. Бирок демилгени көтөргөн милдеттүү камсыздандыруу фонду бул маалыматты бурмалап койду деп массалык маалымат каражаттарын айыптоодо. Анткени министрликтин жалпы жыйынында жөн гана сунуш киргизилип, ал коомдук талкууга коюлушу керектиги айтылган. Ошол элдин негизги наразычылыгы бул медициналык жардам көрсөтүүдө эмес, ошону убагында медициналык кызматкерлерди убагында жеткирбегендигинде болуп атат. Наразылыктын бардыгы эмнеден келип чыгып атат? Ошол кызмат эткенде 10 мүнөткө, 20 мүнөткө, 1 саат кечигип келип атат деп атат да. Тиги ошол экстрендик тез жардам машиналары убагында бузулуп калат экен, жүрбөй калат экен, машинанын эскилиги жетилген да. Кызмат көрсөтүүнү акы төлөөгө өткөрүүгө азырынча зарылдык жок. Бул үчүн мамлекеттен каражат бөлүнөт. Негизги маселе акча сарамжалдуу пайдаланылбай, $40,000 келе турган атайын жабдыктары бар. Унаалардын баалары кескин жогору көрсөтүлүп, $137,000 сатып алынган. Андыктан тиешелүү тармактарды күч органдары иликтөөгө алышы зарыл. Биз сайттардан карап көрдүк, эң кымбат Мерседестин базасында оборудование менен толук $40,000 турат. Бир машинанын ордуна 3 машина алса болмок экен да. Ал бир. Анан азыр автобазада, Минздравдын автобазасында 15 машина турат. 3 айдан бери турат. Иштетилбей. Эмне себептен? Алар деген жанакы тендер, Минздрав өзү тендер өткөргөн. Анан Дубайга 2 адам, Минздравдын 2 адам барып келген. Машиналар сонун деп кагаздарын кол койгон. Анан аларды бияка жиберди. Бирок алардын
негизи карап көргөндө жанакы тендердин условиясына туура келбейт. Кузовдор кыска, кичинекей, бут батпайт отургангач. Учурда өлкө боюнча 300дөн ашык унаа болсо, анын жарымы жарактан чыккан. Ошондуктан калкка маалында сапаттуу тез жардам кызматын көрсөтүү үчүн автоунаалар тартыш болуп келет. Бирок эл өкүлдөрү бул маселени чечүү жолун министрлик колго алып, элдин саламаттыгын чыңдоого басым жасашы керектигин айтышат. Ал жерде карапайым калк ооруп аткан болсо, дарыга акчасы жетпей аткан болсо, каяктагы платный кылат? Мен ошону айткым келет. Себеп бүгүнкү күнү ошол барган скорыйга дагы эгерде акчаң барбы деп сураса, бир эле жөнөкөй эле мисал, акчам жок десе, анда мен сага барбайм дегендей болуп атат да, туура? Өлкөдө тез жардам кызматын пайдалануу акысыз, чакыруулар убагында келбей калгандыктан учурда нааразычылыктар арбын. Мындан улам айрым адистер бул тармакты менчикке өткөрүп, ишин жакшыртууну каалашат. Бирок көпчүлүк жарандардын материалдык абалы начар болгондуктан акылуу кызматты пайдалануудан кол жуушу мүмкүн. Конституция боюнча элдин саламаттыгын кароо бул мамлекеттин милдети. Анан биз мыйзам боюнча бизде саламаттык сактоо мындай акысыз болуп саналат. Бирок акысыз дегени менен бизде чынында эле бардык жерде каражатка алып келип такалат. Ошондуктан бул маселе туура эмес деп ойлойм. Бул мамлекет каржылоо болуш керек. Анткени бул негизги мыйзамдын талаптары ошондой. Демилге маалымат айдыңында кеңири талкууланып жатканы менен бирок өкмөт тарабынан иштелип чыга элек. Алдыда бир катар мекемелер аралык макулдашуулардан өткөндөн кийин гана коомчулуктун сынына коюлушу айтылууда. Гүлзара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары. Парламентте майда таштандуу үчүн айып салуу сунушталууда. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин айтымында момпоси кабыктарын, тамеки калдыктарын жана бөтөлкөлөрдү ыргытуу үчүн 2000 сомго чейин айып салынат. Ушундай эле айыпка унаасынын терезесинен ар кандай таштанды ыргыткан айдоочулар дагы тартылышы керек. Күтүлгөндөй мындай жаңы эрежелер шаарды тазалоого өбөлгө түзөт. Документ коомдук талкууга чыгарылды. Ажылыкка каттоо 16 февралда 17:00 аяктайт. Бул тууралуу мусулмандар дин башкармалыгы билдирет. Алардын маалыматында бул чечим кечээ ажылыкка даярдык көрүү боюнча республикалык штабтын жыйынында кабыл алынды. Эскерте кетсек, ажылыкка каттоо 23 январда башталган, анда муфтият 1 ай ичинде каттоо жүрөрүн жарыялаган, ажылык август айына туш келет. Сиздер акыркы сааттарга алынган маалыматтар менен тааныштыңыздар. Бул жана башка маалыматтарды Ынтымак ЧКК сайтынан таанышсаңыздар болот. Сайттагы жаңылыктар күн сайын жаңы маалыматтар менен толукталып, кыргыз, орус, өзбек тилдеринде жарыяланат. Кайрадан жаланган жакшы жаңылыктар менен жүз көрүшөлү. Саламатта калыңыздар.